Азыр биздин 80 жылдык мааракени ачып бериш үчүн Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Толжобаевич Иманалиевге сөз берем. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу композиторлор, биздин музыка ишмерлерибиз. Мына бүгүн биздин мамлекетибизде өзгөчө майрам. Анткени кыргыз профессионал музыкасынын деңгээлин көтөргөн, кыргыз профессионал музыкасынын бийиктигин жараткан бул биздин композиторлорубуз болуп эсептелет. Мына ушул уюмдун түзүлгөндүгүнө, кыргыз композиторлордун башы биригип чоң уюм болуп иштеп келе жаткандыгына мына быйыл 80 жыл толуп отурат. Мындан тура 80 жыл мурун биздин маданиятыбыз үчүн дагы чоң бурулуш болуп, 1939 біз Москвада кыргыз искусствосунун биринчи декадасын өткөргөнбүз. Мына ушул декададан тартып, мына биздин профессионалдык музыкада чыган композиторлорубуздун ысмы тааныла баштаган. Анткени ошол биринчи декадабызда Абдулас Малдыбаев, Власов, Эренин Айчүрөк операсы коюлуп, москвалык көрүүчүлөрдүн купулуна толуп, ошол жерде биздин искусствобуздун залкарлары ушул композиторлор союзунун алгачкы мүчөлөрү болуп киришкен. Карамолдо Розов, Ыбырай Туманов, Мураталы Күрөңкеев, Атай Огонбаев сыяктуу биздин кыргыздын каймагы болгон залкар чыгармачы инсандарыбыз ушу композиторлор союзунун алгачкы мүчөлөрү болуп эсептелишкен. Мына бул союзда чыган инсандар төрагалык кылды. Алгачкы Абдулас Малдыбаевтан тартып, Калый Молдобасанов, Мукаш Абдыраев сыяктуу биздин залкар композиторлорубуз жетекчилик кылды. Андан кийин дагы мына биздин оор учурда ушул союздун ишин жүгүн көтөрүп, биздин Сатылган Осмонов сыяктуу, Сагыналы Субаналиев сыяктуу мына биздин музыкабыздын чыган ишмерлери жетектеп, мына азыр Турдубек Асанович Чокиев үзүрлүү ушул союзду жетектеп келе жатат. Биздин кыргыз композиторлору мына алгачкы биздин профессионалдык билимге ээ болгон залкарларыбыз Мукаш Абдыраев баш болгон, Акмат Аманбаев, Таштан Эрматов сыяктуу, Сейдалы Медетов сыяктуу композиторлорубуздан уланып, алгачкы пайдубалын түптөгөн Абдулас Малдыбаевтан уланган мына композиторлордун жолу ушул 80 жыл аралыгында чоң бийиктиктерди жаратты. Мына ошонун бийиктигинин бир далили мына биздин композиторлорубуздун ичинен бирөө Калый Молдобасанов социалисттик эмгектин баатыры болду. 2 адам СССРден эл артисти болду. 20дан ашуун киши Кыргыз Республикасынын эл артисти болду. Ушулардын бардыгы тең биздин композиторлордун кыргыз музыкасынын өнүгүшүнө, профессионалдык деңгээлге көтөрүшүнө өзгөчө чоң салым кошкондугун айгинелеп турат. Мына азыр дагы учубуз ур эмес, арабызда мыкты композиторлорубуз бар. Бизде азыркы милдет ушул композиторлорубузга колдон келишинче шарт түзүп, биздин улуттук профессионалдык музыкабызды жандандырууга, улуттук опера өнөрүн, улуттук балет өнөрүн бүгүн дагы кайрадан жандандырууга көңүл бөлүшүбүз керек деп ойлойм. Мына ушул композиторлорубуздун дагы эмгектерине мына эмдиги жылга биз пландаштырып атабыз. Ушу мыкты чыгармалардын негизинде бир өзүбүздүн улуттук операбызды, балетибизди биздин опера балет театрына койдуртсак деген оюбуз бар. Мына быйыл композиторлор союзу менен биргеликте атайын атуулдук жана лирикалык ырлардын дагы сынагын өткөрдүк. Анын дагы жеңүүчүлөрүн бүгүн сиздердин алдыңыздарда сыйлайлы деп турабыз. Мына ушундай бир стимул берип биздин композиторлорубуздун чыгармаларын биз алтын казнабызга калтырып калбасак, бул туура эмес иш болуп калат. Ошон үчүн биз колдон келишинче ушу биздин элибиздин сыймыгы болгон композиторлорубуздун чыгармачылыгынын өнүгүшүнө шарт түзүшүбүз керек. Мына быйыл дагы ушул кыргыз композиторлорунан биздин белгилүү композиторубуз Сатылган Осмонов Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу наамга татыды. Ушундай биздин мыкты эл артисттерибиз, эмгек сиңирген артисттерибиз композиторлордун арасынан чыксын. Ушул Кыргыз композиторлор союзунун 80 жылдык мааракеси менен чын дилден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, Кыргызстан композиторлор союзунун 80 жылдык мааракесинен алган салтанатты ачык деп жарыялайм.
Композиторлар союзунун 80 жылдыгына карата кыргыз музыкасына эбегейсиз салым кошкон инсандарды сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу жыйындын катышуучулары, жогоруда айтып кеткендей, мына быйыл Композиторлар союзунун 80 жылдык мааракесине биздин Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 500 000 сом өлчөмүндө каражат бөлүп, ушул каражатты бүгүнкү күндүн композиторлоруна, уончуларына бир стимул болсун деп, атайын атуулдуу ырлардын, лирикалык ырлардын, балдар үчүн жазылган чыгармалардын конкурсун өткөрдүк. Бул конкурста биздин белгилүү мына музыка ишмерлерибиз Анарбек Ибраев баш болгон, Сардарбек Жумалиев сыяктуу чыган инсандарыбыз Сагынбек Акматалиев, Чынар Үмөталиева, Шайлыбек Дүйшеев жана Турдубек Чокиев атайын төрагалык кылып, ошо конкурс өткөрдүк эле. Ушул конкурстун жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөрдү сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Биринчи орун 40 000 сом Нуркан Турсунбаев. Ошондой эле баш байгенин ээси дагы Нурканбек Турсунбаев. Жамиля Даниярдын ыры, сөзү Кыялбек Урманбетовтуку. Баш байге жана биринчи орун Нурканбек Турсунбаев. Баш байге дагы Нуркан Турсунбаевтуку 50 000 сом. Нуркан Турсунбаев агабызга кол чабуулар. Бу киши кече эле Түркиядан учуп келди. Сиздерге кабарлап коелу, Түркия мамлекетинде 3 шаарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Таттуу Турсунбаеванын жана эсирдин артисти Сүймөнкул Чокморовдун мааракелерине карата чоң салтанат болуп, Нуркан Турсунбаев агабыз барып катышып келди. Лирикалык ырлар номинациясынын баш байгесине ээ болгон Жамиля аттуу обону Нурканбек Турсунбаевдики, сөзү Кыялбек Урманбетовтуку. Нурбек Кимболотов аткарат.
мына композиторлар союзунун 80 жылдык мааракеси жакшы деңгээлде өттү. Биздин кыргыздын залкар композиторлордун чыгармалары аткарылды. Бул датага карата биздин Маданият, маалымат, туризм министрлиги ушу обондурлар боюнча атайын конкурс жарыялаганбыз. Композиторлор союзунун 80 жылдык мааракесине арнап. Бул жерде 3 багытта конкурс болуп өттү. Биринчи атуулдуу кырлар боюнча, экинчи лирикалык кырлар боюнча, үчүнчү балдар үчүн жазылган чыгармалар боюнча. Атайын калыстар тобу карап көрүп, мына бүгүн 3 орун баш байгени кошкондо баш аяк 12 жеңүүчү тандалып алынып, бүгүн сертификаттарды тапшырдык. Ушу жеңүүчүлөргө байгелерин бердик. Бул жерде ушу мына атуулдуу кырлар боюнча Нурчолпон деген келечектүү кызыбыз баш байгени жеңип алып, ошону менен бирге лирикалык кырлардан 3-чү орунга ээ болуп атат да. Ошондой эле лирикалык кырлардан биздин чыган обончу композитор агайыбыз Нуркан Турсунбаев 2 орунга ээ болду. Бул 1-чи орунга дагы анан гран-при баш байгенде жеңип алды. Ушу Айтматовдун чыгармасы боюнча Жамиля деген аталыштагы ыры мына эң жакшы деңгээлде аткарылып, бүгүн баш байгеге татыктуу болуп отурат. Ошондой эле балдар үчүн жазылган чыгармаларды арналды. Менимче бул конкурс жаңы кийинки убакта жазылып жаткан мыкты обондорду аныктап берди деп ойлойм. Бул обондор буюрса эл арасында алып кетсе, биздин музыка өнөрүбүздү кошкон дагы бир чоң салым болуп отурат. Анан композиторлор союзунун 80 жылдык мааракеси белгиленип атканда, мындай мыкты обондорго конкурс өткөндүгүнүн өзү жакшы саамалык. Биз буюрса келечекте композитордук чыгармалар үчүн дагы ушу конкурстарды уланталы деп отурабыз. Биз композиторлорубузга, мыкты обончуларыбызга колдон келишинче шарт түзүп, булардын мыкты чыгармаларын элге тартуулаганга көмөк көрсөтүп турушубуз керек. Бүгүн ошондой көмөктүн алгачкы башталыштарынын бири болуп саналып отурат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жогорку категорияда диктор Аваз Чикеев. Эми Союз, музыкальный союз коомунун мүчөсүмүн. Анан бүгүн 80 жылдык болуп атат. Мына бүгүн баарыбыз тең композитор, обончу, деги эле музыка жаатындагылардын баарыбыз чогулуп, бүгүн Турдубек Чокиев бу композиторлор союзунун төрагасы бүгүн өткөрүп атат. Анан эми ошол композитор союзунун майрамы бүгүн 80 жылдык болгонуна карата келгенбиз. Анан эми бүгүн көп чыгармаларды уктук, ошонун арасынан биринчилерди алгандарды, деги эле мына бу кыргыз музыкасынын жаатында жакшы чыгармаларды бүгүн угуп, ошо менен кубанып чыгып келатабыз. Мына мен бүгүн өзүмдүн досум, мына бүгүн мен ошого жетине албай атам, Нуркан Турсунбаев. Эң биринчилерди алып атат. Албетте бул ушул жеңиш, бул баарыбыздын жеңишибиз. Ушундай чыгармалар көп болсо экен деп ойлойм. Эми бүгүн көп композиторлор Эсенгул Жумабаевдин симфониясы ушу жасаган жана башка көп чыгармалар аткарылды. Ошонун баарына тең эмне демекчимин? Кыргыздын музыкасы өрчүй берсин, өркүндөй берсин, жана композиторлор, обончулар дагы өркүндөй берсин. Мындай чыгармалар көп болсун. Эми Акимжан Жээнбай, композитор, Кыргыз Республикасы Маданият ишмер. Эми мына бүгүн аябай жакшы күн болуп жатат. Ушул күндөрү менен бардык композиторлорду чын дилимден, обончуларды чын дилим менен куттуктайм. Ушул күндө ушундай күндөр көп болсун. Түбөлүк ушул чыгармачыл инсандарга мен ийгилик каалайм. Ушунун ичинен мен мына бүгүнкү угуп аткан ушул жылда конкурстарда жеңип аткан композиторлорду, обончуларды чын дилимден куттуктайм. Анан эми айрыкча ушул Нуркан Турсунбайды мен куттуктайм. Эмче дегенде бул Кыргыздын бизде конкурстор көп эле болгон мурун. Бирок деге биринчи гран-при менен биринчи сыйлыкты алган чанда болушу керек. Билбейм, мен оюмча жок болгон. Аны чын дилимден куттуктайм. Аябай мурундагы бул өзү өтө активдүү иштеп атат. Өзүнүн жашын улгайып калганына карабай, эмче дегенде мына Ысык көлдө өткөн ырчылардын, обончулардын өзүнүн ырынан турган концерттерди берип атат. Кайсы жерде барбаган, азыр Нуркан Турсунбай деген бул мына аттын кашкасындай белгиленип, тим эле сүймөнчүккө ээ болуп атат да. Анан айрыкча ушул
Meni Kıyalbek Urmanbetовтун сөзүнө жазылган Жамиля деген ырын аябай жакшы чыгыптыр. Жакшы аткаруучу да жакшы аткарыптыр. Эмне дейм? Биринчи сыйлыгы да кут болсун. Анан кааларым Нуркан агабызга Кудай ден соолук берсин, өмүрү узун болсун. Мына бул мурунку жана 6-чы күнү кечинде Айбаратат дегенди Таттуу Турсунбай бир тууган карындашы ырдап, мурун эле тиги биз ушул Нуркандын ырын ырдап, мындайча айтканда чыгармачылыкка киришкен адамдардын бирибиз да. Ушул чын ден соолукка каалайм. Жандоочу кээк аттарат деп коет кыргызда. Жандоочусу мындайча айтканда жандай көргөн жары Жыпаргүл ушул дайым ушул эр саркак болуп, дайым колунан орун жерден алып, колунун жеңилин колдон алып жүргөн ушул жакшынакай менин карындашым болот. Ошого мен сыймыктанам. Мен Кыргыз Республикасынын эл акыны Гүлсайра Момунова. Нуркан Турсунбаевди көз ачып көргөндөн бери дегендей, ушу шаарга келгенден баштап эл эмес, тиги бала күндөн бери эле ошо Нуркандын ырлары менен чоңойдук го, ырларын ырдап чоңойдук го. 6-чы күнү кечинде Айбаратат, геологдордун ыры деген эмне деген ырларды ырдап чоңойдук. Аны элибиз деле жакшы билет. Аны 1000 жыл кыйып ошону ырдап жүрүп эсирин эл артиси болгон. Эми жанагы Бакытыбы келиштирип ырдап атат. Ушинтип жакшы артисттер ырдап жакшы наамдарга жетишти. Эми Нуркан ийинибиз болсо, ошолорду жараткан, жаратмаган жаратуучу өзү болсо, андай наамга жете алган жок. Өзү унчукпай жүрөт да. Унчукпай жүрсө эле унчукпаган киши унчукпай кала берет окшойт да бул заманда. Эми ал чечилчү маселе го эми. Эми мунугу чыгармачылыкта Нуркандын ушунчалык талантынын ушунчалык кеңири, терең, ушундай элдик экендиги ошо көрүнүп турбайбы? Мунугу башканы тим койчу, менин эле чыгармаларыма 80ден ашык менин ырларыма обон жазды. Анын ичинде ырдалып жүрдүм. Ага кече Турцияга барып дагы ырдап келишти го, жанагы жакшы сөз айтчы мага деген ырымды. Жакшы сөз айтчы мага деген. Ошону тиги Кундуз келиштире ырдаптыр. Аны биздин немелер интернеттен көрүшүп, абдан кубанычып ана мага сүйүнчүлөштү да ошону. Анан ошондой ырлардын бир топторун жакшы сөз айтчы мага, Кош жылдыз, Тагдырга, сен болуп жүрбө, ушундай ырларымды ырдап жүрөт. Анан ошо ырлардын көбүн эле менин китептеримден алып, өзү таап алып ырдап жүрөт. Мен аны неметкен деле жокмун, атайын сунуш кылган деле жокмун. Өзүнө туура келип калган, текст жагып калса, ошого туура келип калса, немеси жанагы обондор, анан ошону алат экен да. Анан кийин бирок бир топ ырларды өзү мага заказ берип, балдар үчүн 2 жакшы китеп жаздык го деп ойлойм. Бирөө Жалаң гүлдөр, биздин Ала тоодун койнунда канча түрдүү гүл болсо, ошонун баарын ыр менен сүйлөтүп чыктык. Мен сөзүн жаздым, Нуркан музыкасын жазды. Анан жаныбарлардын баарын дагы сүйлөтүп чыктык. Ушунун анын дагы сөзүн жаздым. Ошо обону Нуркан жазды. Балдар үчүн арналган бир жакшы белек жасадык го деп ойлойм. Ал эми ал жарык көрө элек, эми жарык көрөт го деп ойлойм. Эми жасылган нерсе, жаратылган нерсе элге мүмкүн жетет. Мунугу 6-чы күнү кечинде деген ыр, Айбаратат деген ырга мен бир ыр жазып койдум эле да. Ошону окуп берейинби? Ак булутту аралап, ай дале сызып баратат. Ошо ай түбөлүктүү да. Анан ошол эми ушул ыр ай турганда
ушулар өлбейт, өчпейт деп ойлойм да. Бизден кийинки да канча бир муундар ырдайт муну. Ошон үчүн ушундай айды көргөн сайын ушу ай баратат деген ыр ону менен баары менен эсиме түшөт да. Эми менин неберелерим да ырдайт, кызым да ырдайт аны. Неберелерим да ырдайт ошону. Ай булутту аралап, ай дале сысып баратат. Ажайып нуру андагы ардагым сени саматат. Андагы сенин ырыңдай ай деле сысып баратат. Ай турат жалгыз өзүң жок. Ай карап жатып таң атат. Ай чыгып күндө жаркырап, ааламга нурун таратат. Андагы аруу өсүңдөй ай турат бизге аманат. Армандуу карап ай нурун агылып өмүр баратат. Ай окшош менин алтыным, ай нурун ырдап берипсиң, арулап асыл элиңе, ай нурун сээп кетипсиң. Ай турган кезде сен барсың, ажайып үрөн эгипсиң. Ай булутка жашынган, ай нуру менен эгиссиң. Ай тийип турат өсүң жок, аябай асап жегистиң. Өмүрдөгү бир боорум, өнөрдөгү эгисим. Ай окшош менин эгисим деп мен бул ырды Нуркандын атынан Таттууйга арнап жаздым да. Ошо Таттууй ырдачу эле да ушуларды. Анан ошо Нуркандын атынан ошо Таттууйга арналган ыр да бул. Алтынчы күндү сүйөмүн, алоолоп жанып жүрөгүм. Ашыгым кетпей оюмдан, алиге күтүп жүрөмүн. Алтынчы күнү жорукчу электе дайыма. Ошо алтынчы күн ошондой да. Айта албай сырды жашырып, ашыктыгым ашынып, албырып күтө берчү элем. Алтынчы күндү ашыгып. Алтынчы күнү келем деп, айтканын күтүп элеңдеп, ардайым тозуп алчымын, алдыңдан күлүп эркелеп. Ал күндөр менин эсимде, алиге турат көңүлдө. Алтынчы күнү күтөмүн, ашыгым келсең эмине. Алтынчы күнү бат болуп, алып кеттиң элиңе. Айкашып бирге жашадык, аз күнчүлүк өмүрдө. Арманга салды айрылгыс, арга жок экен өлүмгө. Алтынчы күнү келбейсиң, ал күнү дагы келбейсиң. Ар күнү дагы келбейсиң, асылым жоксуң дүйнөдө. Алтынчы күнү ардайым, ардагым турат көңүлдө. Биз дагы алтынчы күндөрдө жорукчу элек. Алтынчы күнү мен ала качып кетип баш коштук элек. Ошон үчүн алтынчы күн дайыма ошо бизди жазып койгондой да. Алтынчы күн деген ыр ошо менин ырым болуп калган. Ошо. Анан ошондой Нуркандын ар бир эле ыры адамдар менин ырым деп ырдашат. Ар бир эле ырды ырдашат. Жана геологдордун мен ырдай да алам да. Анан кийин жана геологдун ырын, алтынчы күндү ай баратат дегендерди, ошолорду жанагы асыл жарга сен келер болсоңчу, жакшы сөз айтчы мага деген ырларды өзүбүз отурганда чай ичип атканда ырдашабыз. Бул ыр менен, музыка менен, ыр менен деметкен өмүр, бул кызыктуу өмүр, бай өмүр, кооз өмүр, көркөм өмүр. Мындай өнөр куттуу болсун. Мынакей бүгүн композиторлор союзунун 80 жылдык мааракесинде биздин Нуркан гран-призди жеңип алды. Гран-призди жеңип алды. Жана Жамила деген ыры боюнча, Жамила деген ыры боюнча эң биринчи, эң жогорку приз сыйлыкты конкурстан жеңип алган экен. Мен ошону куттуктайм. Муну ушунчалык кубанычта болдук. Ошону тапшыруу болду да бүгүн. Абдан кубанычтуу болуп, ошону ушундай неметтик. Ошондой адамдын эмгеги бирде болбосо бирде кайтат экен ошентип. Эмгек жерде калбайт экен. Эр эмгегин эл баалайт деп, мына ошондо эл баалап атат. Ошо баалаганына рахмат. Куттуу болсун айтам ошого. Рахмат. Мына бүгүн
улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда чоң жыйын болуп өттү. Майрам Композитор союзунун 80 жылдыгына карата сынак жарыяланган ошонун жыйынтыгы жана чоң концерт болуп өттү. Эми мына мен аябай толкунданып турам. Анткени көп жылдан берки эмгегимдин бир үлүштөрү акталды десем болот. Мына конкурста эң калыс конкурс болду деп ойлойм. Мурунда далай конкурстарга катышкам, бирок мындай эмес эле. Быйыл ушул композиторлор жакшы бир жюрилер түзүп туруп, пароль менен, жашыруун ат менен ошо жыйынтык чыгарган экен. Ошондо менин 2 обонум бирөө биринчиликти алды, экинчиси гран-при алды. Биринчиликти алганы Медина Алыбаев агабыздын, сатирик акын агабыздын 100 жылдыгына арналып Жайкы жамгыр деген ырына обон чыгарган. Экинчиси болсо Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган Жамила деген ырга чыгарган, гран-при алды. Демек мен ойлойм, бул эмгегим акталды го деп атам. Дагы Кудай буйрса, ден соолук болсо, дагы көп чыгармачылыктар, долбоорлор алды да. Мен ошол азыр Маданият министрлигине, ошондой эле Союз композиторлор уюмуна чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жалпы ошол бүгүнкү сыйлык алгандарга майрамыңыздар менен, сыйлыгыңыздар менен деп айтам. Мынакей азыр Кыргызстан Улуттук композиторлор союзунун 80 жылдык мааракесинен чыктык. Жаңы эле чоң салтанаттуу иш-чара болду. Бүгүн бизге аябай кубанычтуу күн болуп атат. Менин жолдошум Нурканбек Турсунбаев бүгүн ушул Кыргызстан Улуттук композиторлор союзунун 80 жылдыгына арналган республикалык обончу композиторлордун кыргыз улуттук колоритиндеги лирикалык ырлар боюнча номинациядагы сынакта 2 сыйлыкты бир жеңип алып, бүгүн ошо сыйлык тапшыруу аземи болду, сертификаттар тапшырылды. Бул кыргыз музыка тарыхында мындай болгон эмес экен. Нуркан Турсунбаев жолдошум гран-прини Жамиля Даниярдын ыры менен алды. Бул чыгарманын сөзүн белгилүү мыкты акындардын бири Кыялбек Урманбетов жазган. Обон Нуркан Турсунбаев жолдошум. Ал эми биринчи сыйлыкты жеңип алган чыгарма бул Жайкы жамгыр аттуу чыгарма. Бул чыгарманын сөзү Медина Алыбаевка, залкар акын, сатирик, лирик акын Медина Алыбаевка таандык. Ошол 2 чыгарма менен жолдошум ошол болуп көрбөгөндөй бүгүн жетишкендикке жетип отурат. Кудай буйрса, ошо аябай сүйүнүп аткан чагыбыз, сыйлыгы кут болсун. Чыгармачылык эргүү, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Анан ошол ар дайым баягы менин жолдошум болгон үчүн эле мынтип айткандан алысмын. Чыныгы чыгармачылык менен алектенген, эч кандай бир мындай ыплас дүйнөгө аралашпаган, таза дүйнөсү менен жашаган инсан деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Себеби турган турпаттуу музыкада бул кишиге баягы колуман келгенде көмөгүм бул азыр интернеттин заманы болуп, интернетке акындардын жакшы ырлары, көңүлүмө жаккан ырлары чыгып калса, биринчи кезде окуп тааныштырам. Эгер ошол ырлардын ичинен 1-2 сап эле баягы кыргызча айтканда илхамын козгоп жетелеп кетсе эле дароо эле обон чыгарып коет. Бир 3 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин жеткизбей эле ошондой бир обон чыгарып коет. Бирок экинчи ал обон кайра оңдобойт. Ошо бир чыккан боюнча анан ал интернеттен алган ырларды ардан бери компьютерге терип берем. Анан ошол ырла чөнтөгүнө салып алып, ошо эргип, ошол ыр менен жашап, ырдын дүйнөсү менен жашап жүрүп, анан баягы толгоосу бушуп жетилгенде анан кийин обон жаралып калат да. Анан бүгүнкү сыйлыгы кубанычы кут болсун. Абышкам ошол чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ошо ар дайым эле ошо эргүү келип, ошо чыгармачылыктан Кудай айрыбасын Абышкамды. Ошо ар дайым ошо чыгармачылыктын баягы оргуштаган казанында кайнаганды жакшы көрөт өзү.
Анан бул музыка дүйнөсү деген өзүнчө бир керемет дүйнө экен. Адамдарды арууланткан, адамдардын жан дүйнөсүн бир керемет сыйкырдуу дүйнөгө алып барган. Ошол мен өзүм баягы үйдө дыңылдап ырдаган жолдошумдун биринчи ырчысымын. Илгери маркум Таттуу кайын-сиңдим тирүү кезинде эң биринчи аткаруучусу ошо Таттуу болгон экен. Анан баягы өзүңүздөргө белгилүү болгондой Нуркан жолдошум 13 жашында эң алгачкы обон бала кезинде баягы эне сүтү оозунан кете элек бала кезинде чыгарган экен. Анан негизи кыргыз музыка тарыхында өтө жаш чыгармачылыкка аралашкан обончу композитор катары тарыхта жазылып калган инсан. Анан ошо Таттуу көзү тирүүсүндө ошо Нуркан байкесинин 180ден ашык ырын жатка обону менен жатка билишкен. Ушунчалык эс тутуму күчтүү болгон экен маркумдун. Анан кийин ушу Таттуу өткөндөн кийин баягы никеге буйруп экөөбүз баш кошкондон кийин ушул Нукенимдин баягы ырларын биринчи үйдөгү биринчи жаман ырчысы менмен да үйдө аткарып анан кийин аны диктофонго жазып анан диктофонду баягы нотаны билгендерге барып нота жаздырабыз. Себеби ошо нота билбесе дагы ошо нота билбегенине карабастан ушул күндө 500ден ашык обондун ырларынын автору. Мындан тышкары ошо баягы балдар опереттасындагы чыгарган эле Гүлсайра Момунова эжекебиз экөө ошол 52 обондуу ырдан турган балдар опереттасынын Гүлдөр симфониясы деген. Ушул Гүлдөр симфониясынын Кудай буйрса эмдиги жылы 80 жылдык мааракесинин алкагында ошо жарыкка чыгаралы деп турабыз. Кудай буйрса ошо тилегибиз ишке ашса деп тилек кылып турабыз. Мындан тышкары мынакей келаткан жылы Нуркан жолдошумдун 80 жылдык маараке жылы. Анан ошо 80 жылдык маараке жылында бир топ иш-чараларды өткөрөлү деп атабыз. Кудай буйрса иш-чаралар жогорку деңгээлде өтөт деген ишенимдемин. Азырынча кандай иш-чаралар болгон сыр боюнча тура турсун, ошо баягы толугу бышып жетилгенде анан ошондо бир жарыкка чыгаралы деп турабыз. Анан мына бүгүнкү күндө Таттуу кайын-сиңдимдин 75 жылдык юбилейлик мааракеси менен алек болуп атабыз. Мынакей түндө Турциядан учуп келдик. Турция мамлекетинде эл аралык Түрксой уюмунун демилгеси менен Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу менен ошол Туркия мамлекетиндеги Кыргыз Республикасынын элчилигинин консульстволорунун колдоосу менен чоң иш-чара өттү. 5 күндүк иш-чара. Анда залкар актер биздин сыймыктуу агабыз Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгына жана легендарлуу Соңкөл чүрөгү Таттуу Турсунбаеванын 75 жылдык юбилейлик мааракелерине арналган чоң иш-чара өттү. Ал иш-чаранын программасында эскерүүлөр болду. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов повестин негизине тартылган Кызыл алма кинофильмин түркчө которулуп, ошол боордошторго тартууладык. Эл ушунчалык жакшы кабыл алды. Анан ал жерде дагы айта кетчү нерсе, ошо Кыргызстандан барып ушу Туркия мамлекетинде эмгектенип жаткан ушу кыргыз операсынын белгилүү солисткасы, алтын үндү ырчысы Кундуз Карыпбаева ошо Таттуу аткарып жүргөн Таттуунун гимни деп аталган Айбарат атын аткарып ошо иш-чараларга катышты. Элдер ушунчалык жылуу кабыл алды. Мен ушу Туркия мамлекетине барганга чейин эмнегедир ушу биздин залкарларыбыз Сүймөнкул агабыз Таттуу кайын-сиңдим тууралуу канчалык маалыматтар бар болду экен деп мындай бир өзүмдө бир мындай кызыгуу пайда болгон эле. Көрсө биз баягы өзүбүз баягы колдо бар алтындын баркы жок дегендей өзүбүздүн мамлекетибизде көп оозангыбыз келбегени менен бирок чет элде бул инсандардын кадыр баркы зоолосу бийик экен. Мынакей былтыркы жылы Чыңгыз Айтматов агабыздын 90 жылдыгы белгиленди. Ошо 90 жылдыктын алкагында мына быйыл Сүймөнкул агабыздын 80 жылдыгы, Таттуунун 75 жылдыгынын алкагында өтүп аткан бул иш-чара бир укмуш чоң иш-чара болду. Түрк дүйнөсүндө негизи Таттууну дагы, Сүймөнкулду дагы, Чыңгыз агабызды дагы өтө жогору баалаганына биз өзүбүз ынанып келдик. Анан негизи мындай иш-чаралар байма-бай өтүп туруш керек экен. Себеби биз өзүбүздүн залкарларыбызды айтып дебесек, мактанбасак мындай адамдар менен ушул мактаныч кылып дүйнө жүзүнө алып чыкпасак ким алып чыгат? Ошон үчүн биз ушундай ойго келдик.
мындан ары мындай демилгелүү иш чараларды ар дайым колдоп туруш керек экен. Анан ушул учурдан пайдаланып мен ушунчалык ыраазымын ошол эл аралык Түрксой уюмуна, ошол Түрксой уюмунун жетекчиси Дүйсен Касенов агабызга, ошол Кыргызстандын атынан өкүлү Түрксой эл аралык уюмунда Кожогелди Култегин агайга ушунчалык ыраазыбыз. Ошо бизди барган күндөн баштап кеткен күнгө чейин ушул киши өзү жетектеп ошол группаны бир эле баягы иш чараны өткөрүү эмес, ошол жерде ошо Кыргызстандан барган бизди делегацияны ошол Туркия мамлекетинин эң бир кооз жерлерине атайын саякаттатып, ушунчалык меймандостукту көргөзүп, бизге ушундай жакшы шарт түзүп берген ошол Кожогелди Култегин агайга ушунчалык ыраазыбыз. Анан ошол негизи Туркиядагы иш чара 3 шаарда өттү. Барган күнү эле бул биз 4 ноябрь күнү бардык. Барган күнү эле ошо Стамбулдун аэропортуна кондук. Стамбулдун аэропортунан бизди ошо консульствонун баягы жооптуу кызматкерлери бизди ошол жерден өздөрү алып кетишти дагы. Меймандостугун көргөзүү менен бирге, саякатын көргөзүү менен бирге Бурса шаарына алып барышты. Бурса шаарында бизди ошол Түрксой эл аралык уюмунун өкүлдөрү тосуп алышты. Жана ошол жерде кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү тосуп алышты. Жана Бурса шаарында Улуудак университетинин мугалимдер жамааты жакшы жогорку деңгээлде тосуп алып, алар меймандашты. Ошол жерден жакшы адамдар менен тааныштык. Эртеси 5 күнү эң алгачкы иш чара өттү. Ал иш чарада ошо мен жанагы айтып өткөн программалар көрсөтүлдү. Андан кийинки күнкү иш чара бул Анкара шаарында өттү. Анкара шаарында биздин Кыргыз Республикасынын Туркия мамлекетиндеги элчиси Кубанычбек Өмүралиев баштаган делегация ошол иш чарага катышты. Ошол Туркия мамлекетиндеги бир топ мамлекеттердин элчилик өкүлдөрү, элчилери катышты ошол иш чарада. Жана ошол Туркия мамлекетинде окуп, эмгектенип жаткан Кыргызстандын өкүлдөрү, ошол Туркия мамлекетиндеги ошо жанагы Анкара шаарындагы музыка жана көркөм өнөр искусство университетинин мугалимдер жамааты, студенттери, баягы жетекчилиги катышып ошол иш чарага жогорку деңгээлде өттү. Анан баардык иш чараларда жолдошум Нуркан Турсунбаев ошо карындашы Таттуу тууралуу эскерүүлөрүн айтып, Таттуу аткарып жүргөн чыгармалардан жана Таттууга арналган чыгармаларын ошол жерден аткарып берди. Иш чара өтө жогорку деңгээлде өттү. Анан мен ошол жерде бир таң калганым, Таттууну ошол 70-жылдардын башында Уркия кинофестивалга барганда көргөн ошо түрк жарандары бар экен. Ошол жерде бир тарыхчы адам бар экен. Ошол Таттууну ошол кинофестивалга барганда көрүп, анан ошону айтат да, биз ошо биринчи жолу көргөндө дейт, мен эми түрк тилин баягы жай сүйлөсө анча-мынча сөздөрүн түкшүмөлдөп түшүнүп аттым. Ал эми ошо котормочунун ошо котормосунда айтып атты. Ошол 70-жылдардын башында дейт, ошо Таттуу Турсунбаева келгенде ушунча да чок güzel кыз болот экен деп, ошо ханым экен деп аябай таң калып, ушунчалык баа бергенбиз. Анан ошондо биз ошол эме жана революционер аял тууралуу фильмди көргөнбүз деп, ошондо ошо мен баамды ошо Уркия фильмин барганда көргөн экен да. Анан кийин баягы боордош түрк элдеринин баягы дилибиз бир, тилибиз бир, динибиз бир болгондуктан ошон үчүн бири-бирибизди түшүнүү оңоюраак экен. Анан мен тамашалап айтып атам, ошо Бишкекке жеткенден кийин сөзсүз түрк тилин үйрөнбөсөм болбой калды деп, себеби баягы канчалык көп тил билсең ошончолук тиги жан дүйнөңдө байыйт. Анан айрым сөздөрдү баягы түшүнүп атып, бир топ нерсесин кетикче түшүнүп калдым. Ошо 5 күнүн ичинде түрк тилинин бир топ сөздөрүн үйрөнүп калдым десем болот. Анан ошон үчүн айтарым, ушундай иш чаралар көп болуп туруш керек. Кудай буйрса, ошо ноябрь айы жакшы жаңылыктар менен башталды деп ойлоп атам. Мен мындан аркы Таттуунун иш чаралары ушу жыл аягына чейин бир топ иш чараларды долбоорлоп атабыз. Азыр мынакей Ташкент шаарындагы Таттуу менен Нуркан Турсунбаев жолдошум окуп бүткөн
Островский атына көркөм театралдык окуу жайда эскерүү кечээ өткөрүлгөн жатат. Кудай буюрса ушу ноябрь айында. Мындан тышкары Москва шаарындагы биздин мекендештер менен ошол Кыргыз Республикасы Москва шаарындагы элчилиги менен ошол дагы бир чоң эскерүү иш-чарасын өткөргөн турабыз. Мындан тышкары илимий практикалык конференция өткөрүлмөкчү. Анан 21 декабрь өзүңүздөргө белгилүү болгон Таттуунун каза болгон күнү ошол 21 декабрда ошол 75 жылдык жыйынтыктоочу иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөрүлмөкчү. Кудай буюрса ошо азыр даярдыктар жүрүп жаткан мезгили. Анан баардыгыңыздарга жалаң жакшылыктарды каалайбыз. Ушу эл журтубузда аманчылык, тынччылык болуп, ушул Кудай Таалам баарыбызды жан дүйнөбүздө ошо кыргыз колоритиндеги музыка жаңырган ошондой бир жан дүйнө болсун баарыбызда. Бар болуңуздар.